Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Жогорку кеңеш кечээ күнү депутат Акылбек Жапаров сунуштаган референдум тууралуу мыйзам долбоорун талкуулады. Ал долбоор апрелде Курманкул Зулушев алып чыгып, 4 октябрга дайындалган парламенттик шайлоо менен кошо референдум өткөрүп, ага сунуштаган долбоору менен окшош. Акылбек Жапаров 23 ноябрда Садыр Жапаров жасаган сунушту ишке ашырып жатат. Парламентте бүгүн мыйзам долбоору турат. Жаңылышпасам ушу былтырлары экен Курманкул Зулушев деген депутатыбыз немеге киргизген парламентке. Баягы референдумга чыгаралы деп. Парламенттик башкарууну каалайсыңбы же президенттик башкарууну каалайсыңбы деп элден сурап алалы деген. Ушул суроону элден сурап алыш керек. Президенттик шайлоону каалайсыңбы же парламенттиктиби? Экинчи графасында аралашманы каалайсыңбы же партиялык шайлоону каалайсыңбы деп. Мына ошондон кийин анан эл жалпы элдин үнүн уксак. Конституциялык түзүлүш боюнча парламенттик комитет жыйын өткөрбөстөн бул долбоорду сурамжылоо аркылуу бекитиптир. Комитет төрагасы Канат Керизбеков көптөн бери өлкөдө жок. Пленардык жыйында долбоорду анын орун басары Нурбек Сыдыгалиев жактады жана аны биринчи окууда кабыл алууга жиберүүнү сунуштады. Бирок талкуу учурунда айрым депутаттар да орчундуу суроолор да пайда болду. Мына азыр мага чейин коллегалар суроо берди да, эгерде конституциянын башкаруу эл өзгөртүп берсе, эл колдоп берсе, же президенттикке, анда 2 мөөнөт 5 жылдан деп атасыздар. Азыркы президент 10 январь күнү шайланган президент катыша алабы ошонго? Долбоорду сунуштаган Акылбек Жапаров коюлган суроого так жооп бербестен референдум өтсүн, конституциялык кеңешме жаңы баш мыйзамдын долбоорун даярдап бүтүп, аны парламентке тапшырсын, мүмкүн аны жаңы шайланган жогорку кеңеш талкуулайт, а балким ага чейин биздин жыйында отура берет, анда азыркы конституция күчүндө болот дегендиктен коюлган суроого Нышанов өзү жооп берди. Так жооп азыр деле бар. Биздин бүгүнкү конституцияда президент бир гана жолу шайлана алат дейт. Бул шайланган президент 10 күнү 10 январь күнү Кудай буйруса шайланса, кийинки президенттик шайлоо катыша албайбы? Конституция өзгөрүп кайра шайлоо болсо. Бүгүнкү конституция менен шайланган президент кийинкиге катыша албайт. Себеби конституцияда так жазылып турат. Президент бир гана жолу шайлана алат деп. Талкуу учурунда маселе чечилбестен калды, бирок соңку тарыхта деле мисалдар бар. Аскар Акаев президент болуп алгач 90-жылы парламентте шайланган. Бир жылдан кийин 91-жылы ал жалпы эрлик шайлоодо жеңип чыккан. 93-жылы конституция кабыл алынгандан соң ал легитимчи сыяктуу болуп калган. Ошондуктан мөөнөтүнүн аягына чейин бирок ага карабастан мөөнөтүнүн аягына чейин отуруп, кийин 95 жана 2000-жылы 2 жолу президент болуп шайланган. Акаевдин катасы 93-жылы конституция кабыл алынаары менен ал жаңы президенттик шайлоо өткөрсө болмок. Мисалга, Вацлав Гавел президент болуп алгач 89-жылы шайланган. Андан соң жаңы шайланган парламент парламент пайда болгондон кийин 1 жылдан соң 90-жылы ал парламент кайра шайлаган. Анан 93-жылы Чехословакия 2 мамлекетке бөлүнгөндө Гавел ошол эле 93-жылы жаңы шайлоо өткөргөн жана ошондон кийин 98-жылы 2 мөөнөткө шайланган. Гавелди үлгү кылсак, 10 январда Кыргызстандын президенти болуп 6 жылга шайланган адамдын жаңы конституция кабыл алынгандан кийин легитимдүүлүгү азаят жана ал ошондон кийин жаңы президенттик шайлоо өткөрүп 5 жылдык мөөнөткө 2 жолу шайланса болот. Биринчи шайлоо 21-жылы да өтүп калышы мүмкүн. Ошондо ал адамдын президенттиги бардыгы болуп 10 жыл эмес 11 жылга уланып кетиши мүмкүн. Гавел президент болуп 5 жылдан 2 жолу 10 жыл эмес 14 жыл отурган. Акаев 5 жылдан 2 жолу 10 жыл эмес 15 жыл отурган. Айырмасы болгону 1 жыл. Бирок Гавелди бүткүл дүйнө чыныгы демократ катары тааныйт. Акаевди болсо биз узурпатор дейбиз. Маселе 2005-жылы өтө турган президенттик шайлоого Акаев катышпайм десе дагы, ага эч ким ишенбей калган жана ошол себептен аны өлкөдөн кууп чыккан. Кыргызстандын жаңы президенти Акаевден эмес, Гавелден үлгү алса. Ошондо саламат калыңыздар.